Чукул кабар. Аба ырайынын кескен өзгөрүлүшүнө байланыштуу Бишкек Нарын Торгар жолунун Ат Башы районундагы шамалдын кесепетинен жүк ташуучу унаалар оодарылып калган. Кыргызстанда канча бөбөк сыма оорусу менен жабыркап турат. Ошондой эле алардын толук түрдө жакшы болуп кетишине кандай кепилдик бар? Каналга катталып, видеонун астына комментарий жазганды, лайк басканды унутпаңыздар. Контейнерлер. Мына биздин астыбызда турган тандем кулап калды. Ох, турайын эле. Жана ушуну айтып аткам, дөңгөлөгү көтөрүлүп түшүп атат деп. Туйдун машина. Ай, блин. Заставанын тушумуна биз жакта бир тандемди көтөрүп чапты. Жигиттер, мына карасаңар, бүт сыма менен ооругандар келип атат. Сыма экен бардыгы, мына да сыма, бул да сыма, бардыгы сыма менен ооруйт экен. Мына сыма менен ооругандар бардыгы. Азыр бир видео чыгат, достор. Сразу айтып коеюн. Башкача мындай эме болуп атат. Эмоция, сезим, коркуш көп экен да, сыма менен ооругандар азыр видео обращение кылабы билбейм. Көп экен. Аттырап эле келет жатат сыма менен ооругандар, аллашпай берсин. Бул возрасттагылар экен да, коляскада отурат экен. Туугандар, жалпы Россиядагы жердештер, мекендештер, Аллахым разы болсун бардыгыңыздарданчы. Элдин аманатын чогултуп, элдин ишеничине кирип калсаң, бул өтө чоң жоопкерчиликтүү жумуш экен да булчу. Ошо бизге ишенип, аманатыңыздарды берип, ушул Байхан уулубузга деп, Аслан уулубузга деп, Хамза уулубузга деп берип атканыңыздар үчүн Аллахым разы болсун. Бүгүн Байхан уулубуздун дагы сбору жабылды, туугандар. Аллахка шүгүр. Аллахка миң мертебе шүгүр. Баарыңыздардан Аллахым разы болсун. Тапканыңыздарга береке берсин. Бизге ишенгениңиздер үчүн чоң рахмат. Бунун сообун, бунун акысын берип аткан садакаңыздардын акысын буйруса, иншаллах ахиретте көрөсүздөр. Аллахым разы болсун. Чоң рахмат сиздерден.